Сиздин мышление бай адамдыкындайбы же кедей адамдыкындайбы? Келиңиз текшеребиз. Бай болуш үчүн сөзсүз уурдаш керек. Бай болуш үчүн терс жумуштарды жасаш керек. Адамдар жаман болот. Бай болсоң элдин баары сенден карыз сурайт. Бай болсоң сөзсүз түрмөгө отурасың, соттолосуң, бир белекет болосуң. Мисалы бул айым бул жерде жазгандагыдай ойлогон болсоңуз, сиздин мышлениеңиз кедей адамдыкындай. Комментарийге жазыңыз. Сизде мындай ойлор бар бекен? Эгер бар болсо, анда Харв Эйкердин «Миллионерский мышление» деген китебин окуңуз. А эгер жок, менде мындай жок, бай адамдар самые добрые, бай иш үчүн жеңил эле жумуш жасайсың, бай болууга дайынмын, мүмкүнчүлүктөрдү издөөдөмүн десеңиз, анда сизде TikTok аркылуу миллиондук кирешилерге кантип чыгасыз? Акысыз вебинарга чакырамын.